Энеси дагы жок, мага ал балдар кереги жок деп такыр жолотпой койду, даже сүйлөшпөй койду биз менен. Анан биз балдар менен барып, эми психолог катары алар менен ар кайсы бир көнүгүүлөрдү жасадык. Ошол жакта эң мындай нерсе бар, балдар атасын же энесин такыр күнөөлөгөн жок да. То есть балдар биз күнөөлүүбүз, биз жаманбыз, ошондуктан ата энебиз бизди таштап кетти деген ушундай сөздөрдү айтышты да. Ушунчалык кайгылуу сөздөрдү айтышты. Бул эмне демекчи? Бул психологияда мындай нерсе бар да, балдар чоңоюп атканда балдар эгоцентричный болушат. То есть балдар үчүн дүйнөнүн баары вот вокруг них. Мен дүйнөнүн ортосундамын деген мындай бир эме бар да. Кичинекей чактачы, анан ата энем ажыраштыбы, демек мен үчүн ажырашты деген өздөрүндө аябай чоң бир ичинде чувство вины, мындай өзүн күнөөлүү сезүү калып калат. И эч качан балдар ата энесин күнөөлөбөйт да. Мындай чоңойгондо эле уже бир акыл киргенде эле болбосо, бала чакта такыр күнөөлөбөйт. Ошондуктан ажырашуунун кесепети ушундай, балдар өзүн өмүр бою күнөөлүү сезип калышат. Ошондуктан ушундай бир кадамга бара турган бир окуялар болуп атса, 100 жолу ойлонуш керек биринчиден. 100 жолу ойлонуп, 7 эмес 70 жолу ченеп, өлчөп, андан кийин кетиш керек.